21 закон. Начинай важные дела как можно скорее. Маанилүү иштерди эртерээк жасап баштагыла. Бир киши врачка барды. Ал өзүн талкаланган, чарчаган абалда сезип жүргөн. Анын жумушу аны басып аткандай сезилип калды. Дайыма эле ал бүт эле иштери жөнүндө ойлончу. Анын учу кыйры жоктой сезилчү. Чыныгы маанилүү иштерине убактысы такыр жетпей жүргөндөй болчу. Жакында эле өзүнө изжога оорусун пайда кылды. Түнкүсүн ал уктай алчу эмес, ажарыкта дайым чарчап жүрчү. Ал ишенимдүү түрдө ылдый түшүп бараткан. Көп жолу депрессияга кабылып жүрдү. Акылман врач түшүндү. Анын проблемасы жумушун, жашоосун уюштуруусунда. Айрыкча ага жашоосунда 3 адат жолтоо кылып, ден соолугун начарлаткан. Ал тез бүтүрө турган иштерди маанилүү иштер менен алмаштыра берчү. Көбүнчө иштерин кийинкиге калтыра берчү. Андан сырткары ал перфекционист болчу. Маанилүү иштер менен тез бүтүрүүчү неотложный иштердин айырмасы бар. Канчалык биз маанилүү иштерди кийинкиге жылдыра берсек, ал ошончолук тез бүтүрүүчү ишке айлана берет жана биз өзүбүздү жаман сезебиз. Бул маанилүү иштерде гана эмес, анча деле маанилүү эмес иштерде да болот. Анча деле маанилүү эмес иштер убакыттын өтүүсү менен кошмарга чейин айланат. Жеңүүчүлөрдүн секрети: алар маанилүү иштерди жайбаракат иштерге айлантышат. Алар баарын колдон келишинче эртерээк бүтүрүшөт. КМС — как можно скорее. Маанилүү жана анча маанилүү эмес иштерди канчалык биз узак кийинкиге жылдырсак, ошончолук алар неотложный болуп калат жана ошончолук көп убакыт талап кылат. Ошентип замкнутый кругка түшүп калабыз. Дайыма неотложный иштерди жасаганга мажбур болгон адам маанилүү иштер үчүн жетишерлик убакыт таба албайт. Неотложный иштер канчалык көп болсо, жашообузда маанилүү иштерге ошончолук аз убакыт калат. Неотложный иш үчүн биз маанилүү ишибизди жоготуу менен төлөйбүз. Биз үчүн маанилүү иштер неотложный иш менен алектене берип калып калбашы керек. Элестеткиле, отпускага баратып, багажникке ар кандай буюмдарды салганыңарды. Биринчи багажникке кичинекей сумкаларды салдыңар, мешок, куртка жана башка мелочтарды. Андан кийин багажникке чоң чемодандарды салайын деп атасыңар. Ал үчүн место калбай калганын түшүнөсүңөр. Туурасы, эң биринчи чоң чемодандарды салыш керек болчу. Андан кийин майда сумка, мешочектерди калган орундуктарга салыш керек болчу. Бул демек биз биринчи маанилүү иштерди жасаганды пландаштырышыбыз керек жана аларды бир жумалык расписанияга киргизебиз. Андан кийин калган убакытка анча маанилүү эмес иштерди пландаштырабыз. Мурда белгиленген ишиңерди жасабай калган моменттер болду беле? Ооба, ошондо силер жаман болгонсуңар. Дисциплина мага жетишпейт дегенсиңер. А чындыгында силер 72 сааттык эрежени жасаган эмессиңер. Ал эгерде бирдемке кылам деп чечсең, биринчи шартты 72 сааттын ичинде жасаш керек дегенди билгизет. Эгер ошондо жасабасаң, анда сенде 99дан бир эле шанс калат. Сенин пайдаңа эмес. Башкача айтканда, аны эч качан жасабайсың. Биздин мээ ишенбейт биздин жасарыбызды эгерде ишке эртерээк киришпесек. Биздин мээ ишенбегендиктен ал маселени олуттуу карабайт жана аны унутуп коет. Биздин подсознание биздин ниетибизди олуттуу кабыл алыш үчүн жана ал жөнүндө унутпаш үчүн сиз ал борбордук нервтик системасына киргизгенине кам көрүшүңүз керек. А сиздин ниетиңиз борборлук нерв системага конкреттүү түрдө иштегенде приказ беришиңиз керек. Саат сайын ошол ишти жасагың келген мотивация азая берет. Ишти дароо баштоо менен шашып иштегендин айырмасы бар. 72 саат эреже жана КМС — как можно скорее проблеманы чечүү ылдамдыктын өсүшүн билгизбейт. Тескерисинче, шашылган иш стрессти пайда кылат, ооруга алып келиши мүмкүн.
Шашпай иштеген жакшы. Эс алдыргандай болгон жакшы. Адам бир проекттен экинчи проектке өтүп жүрүш үчүн жаралган эмес. Бир предприниматель өзүнүн ишин джунглиде кылгысы келди. Ал африкалык насилщиктерди жалдады, товарларын ташытыш үчүн. Бирок ал аларды дайыма артынан кубалап турганына карабай, алар үчүнчү күнү жөн гана отуруп алышты. Аларды эч кандай күч андан ары басканга заставлять эте албайт болчу. Жине келген предприниматель алардын түшүндүрүп берүүсүн талап кылды. Африканец жооп берди. Биз өтө эле тез басып келдик. Биздин денебиз чын эле ушул жерде. Бирок биздин душаларыбыз бизди кубалап жеткенин күтүшүбүз керек. Бизге тынчтык жана эс алуу керек. Өзүбүздү угуш үчүн, ойлонуш үчүн, пландаш үчүн, биздин жашоодо чындыгында эмне маанилүү экенин түшүнүү үчүн. Шашылыш менен ишти дароо жасоонун айырмасы бар. Биз дароо эле маанилүү иштерди жасашыбыз керек, бирок аларды өтө тездик менен бүтүргөнгө аракет кылбашыбыз керек. Биз баарын бир убакта бүтүргөнгө аракет кылбашыбыз керек жана өзүбүздүн ылдамдыкты чоңойтпошубуз керек. Бирок биз жасап башташыбыз керек, болушунча эртерээк. Ар бир маанилүү иштин башталышын болушунча эртерээк кийинкиге калтырбоо эрежесине айландыргыла. Болушунча эртерээк эрежесин бизге ырахат бербеген иштерге дагы колдонсок болот. Мындай ишти көңүлдөнүп кийинкиге калтырабыз. Кийинкиге калтыруу деген ооруга чалдыгышат. Албетте силер деле ушундай ситуацияга кабылгансыңар. Гостиницаны убагында заказ кылган эмессиңер. Эми бардык гостиницага чалыш керек. Анткени эң жакшылары уже занят. Эгерде ошону убагында жасап койгонуңарда бир эле звонок жетишмек. Эми кырдаалга жараша кечке звонить этиш керек болот. Жагымсыз иштер улам убакыттын өтүүсү менен андан бетер жагымсыз боло берет. Алар силерди мучить этип башташат. Алардын үстүндө кечке чейин кара көлөкөй илинип турат. Эгерде биз анча жагымдуу эмес проблеманы дароо чечсек, биздин күнүбүз жаркын болот. Анткени бизди жагымдуу гана иштер күтүп атышат. Иштерди биз жасап бүтмөйүнчө алар бизди басып турушат. Болушунча эртерээк эрежесинин дагы бир аспекти бар. Канчалык эрте баштаган дагы маанилүү, ошондой эле ошону канчалык эрте бүтүргөнүң дагы маанилүү. Өтө эле күчөтүлгөн, кынтыксыз болуп көрүнө берүү проекттин бүтүшүнө жолтоо болбошу керек. Кынтыксыз катуулукту билгизет. Перфекционист өзүнүн убактысынын 80%-ын акыркы ишинин 3%-ын кынтыксыз абалга келтиргенге коротот. Перфекционист өзүнүн убактысынын 80%-ын акыркы ишинин 3%-ын кынтыксыз абалга келтиргенге коротот. А 99% адам эч убакта анын айырмасын байкабайт. Адам жасаган иште кынтыксыз иш болбойт. Пьер Банар Луврга кисточкасынын палитрасын алып жөнөйт да сүрөт тартып баштайт өзүнүн картинасынын бирине. Аны кароолчулар кармап алышат. Ал бул менин картина али даяр боло элек дейт. Кароолчулардын бири айтат: картина даяр, антпесе ал Луврда илинип турбайт болчу. Перфекционисттердин проблемасы алар ката кылгандан коркушат. Алар проект даяр болгучакты эч ким аны көрбөшү керек, катаны таппашы керек деп ойлошот. Бирок жашоодо ким ката кетирбеген ийгиликтүү эмес, ким көп нерсеге жеткен ийгиликтүү. Бирок бирдемкеге жеткиси келген адам сөзсүз ката кетирет. Биз өзүбүздүн жетишкендиктерибизди каталарыбыздын санына жараша баалашыбыз керек эмес. Школдо дагы эле баа коюп аткандарына карабай, биз ката кетиргенге укугубуз бар болуш керек. Биз ката кылып атып үйрөнөбүз. IBM'дин основатели Томас Ватсондун сотрудниги ката кетирди. Ал фирма үчүн $10 миллион турган. Аны Ватсондун бюросуна чакырганда,
Ал мени жумуштан алат деп ойлогон. Ватсон айткан. 10 миллион доллар влажить эткен сотруднигимди кантип жумуштан бошотмок элем деген. Биз өзүбүздүн каталарыбыздан үйрөнүшүбүз керек. Ошондо биз акылдуураак, күчтүүрөөк болобуз. Ката кылбай жөн эле отура бергенден көрө, ката кылып баштаган жакшы. Проекттин кемчилиги менен бүтүргөн жакшы, кемчиликсиз кылат элем деп чоюп жүрө бергенден көрө.